Ушул топтоону, ушул иш-чараны баштаган Аскарга өзгөчө рахмат. Бул сумманы биз бир аптага жеткирбей 4-5 күндүн ичинде топтогонго жетиштик. Эми мына ушунун отчетун далили менен такта деп Аскарга сөз берели. Аскар отчетту берсин. Assalamu alaikum жигиттер. Буюрса сүйүнүп турабыз. Итогуну уолтага буюрса сүйүнөсүздөр. Шашпай видеокамерага жакшы кылып тартып коесуздар. Анткени бул өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң сумма. Кыргызстандагы биринчи жолу ушундай чоң сумма, биринчи болгондо дагы өтө тез чогулган бир чоң сумма болду. Ар бириңиздерге рахмат. Чоң ушинтип жапатырмак кичинекей бул нерсегечи Руслан, Аслан ушулар кандай көрсө, мен да ошол нерсени көпчүлүгүн көрүп калдым да. Ушундай кичинекей балдар келет, биринчи топтогу майыптар келет. Ошонун арасына дагы силерге чоң рахмат. Ушул жигиттерибизчи эко тең айтты да, биз үмүтүбүздү үзүп койдук эле депчи. 170 миллион сомду укканда любой үмүтүн үзүп коет. Маселе акчада эмес, бирок ошол дарын алган болсо жакшы болот деп, буларга дагы бир себебин кылалы деп, Асландын өзүнүн оозунан уккан сөзүбүз. Мен үмүт үзүп койдум эле дейт. Кече ушул Хамзаныкы башталгандан кийин анан болот экен да демек деп анан кийин аракет кылып баштадык дейт. Элестеткиле кыргыз эли, мына бул кандай чоң сумма. Ар бириңиздер мына сиздер убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерчи, бул өзүнчө бир садака да. Азыр ушул жерде камера тартып отургандын баардыгы сиздер себепчисиздер. Сиздер ойлоңуздар, мына Аскардын прямойунан эле ушул акча чогулуп калды деп. Сиздер вообще айтпай эле коюңуздар, Аскар сен болбогондо, мындай болгондо деп. Мен силердин катарыңардагы адаммын. Жөн эле мен ушул нерсеге себепчи болуп калдым. Ошон үчүн ар бириңиздерге чоң рахмат. Ушунча келип берип, аттуу баштуу агалар, теги эле бир кичинекей балдар, даже мамлекетибиз өзү дагы аябай көңүл бурду. Урматтуу Ажоов Садыр Нуркожоевич өзү дагы көңүл бурду. Өзү дагы аябай чоң сумма кошуп берди. Генералыбызга дагы чоң рахмат. Ошол биздин улуу агаларыбыз колдоп турган болсо, албетте артында кыргыз эли биз сөзсүз колдойбуз жигиттер. Ар бириңиздерге чоң рахмат. Анда отчет итогун берели, буйрса. Калькуляторду кийинки телефондон жандырып кой бересиңер, а? Бисмилла. М-банкка ушул убакка чейинки түшкөн акча 88 миллион 86 миң 643 доллар сом түштү. Апа деген фонддон 6 миллион 31 миң 750 сом чогултуп беришти. Бишкек наличий 2 эле күндө. Бишкектин наличий мына 2 күндөгүсү 10 миллион 64 миң 724. Ош элине дагы чоң рахмат. Ошко бардык эле, кандай болот деп бардык. Ош дагы аябай чоң результат көргөздү. Оштон наличий өзү бул 1,5 миллион М-банкка кошулуптур. Ошондон тышкаркы наличий 12 миллион 706 миң 937. 1,5 миллион наличий болгон буга плюс. Ал М-банкка кошулуп ошон үчүн М-банктын суммасында кетти. Бирок Бишкектен эмне көп дейин десеңиздер, Бишкек мындан 2 эсе көп берген. Анткени М-банк бияка алып келген мал мүлк бүт барды. Анан Ош менен Бишкек биз көп бердик, аз бердик деген мындай бир сөздөр чыгып кетпесин. Москва данный момент примерно 6 миллион экен. Москваныкы. Москвага дагы чоң рахмат жигиттер. Анткени Тинькофф менен М-банк бул барабар кетип атты. Бул жерде эми биз грубый отчет берип атабыз. Биз өзүбүз эсептештик. Бул жерде эсептешилгенде бүт бардык өкүлдөрү турду. Биз деле азыр итогуй отчет чыгардык. Русландын жамааты, Асландын жамааты, анткени итог ашыкча сумма Асланга кеткен үчүн биз Асландын жамаатын сөзсүз алып кирип, мына Сули баш болуп, жандагы адамдар бүт бардык көрүп турду. Русландын өзүндө ушул убакка чейин Тинькоффко түшкөн, банктары блокировка болгон, деги эле мына Казакстандан чогулган акчалар 77 миллион 611 миң 80 сом болду. Жалалабад, бул баягы сумма Ош, Баткен, ушул Ош жактагы, Ош Баткендики. Жалалабад өзү мына бахалар, баха дамкелерге дагы чоң рахмат. Ушул жигиттердин да аудиториясы менен, ушул жигиттер дагы мындай кегиле жигиттер деп атып, бахалар 2 миллион 300 миң сом примерно азыр бар сумма. Аларга дагы жакшы жол жаптырабыз.
Ошондой эле мына Америкадан дагы Американ суммасы да бул жакка кошулду да. Мына наличие болуп эсептелип калды. Америкалык дагы бир туугандарыбыз мына биз биякта туруп дастанга чалган элек Американын өзүнөн $36,000 акча келди. Америкага да чоң рахмат. Өзү Хамзанын мына ушул жери өтө важный момент. Хамзага өзү 170 миллион сом керек болгон, Азыр ушул айтылган суммалардын бардыгын кошкон, бул жөн эле акчаны айттык. Biz mülktörдү кош элекпиз. Бул жондан айтылган акчанын суммасы. Азыр эми мүлктөр жөнүндө дагы отдельный сумма беребиз. Акчанын суммасы эми айтам. 170 миллион сом Хамзага чогула турган болгон. Жанагы үмүтсүз болуп, чогулабы экен, өтө чоң сумма $2 миллион деп аттык эле го. Биз Хамзанын өзүнө 202 миллион 801 миң 134 сом. Бул дегеничи бүткүл жете албайсыз. Эмне үчүн нарын айтылган жок, эмне үчүн талас, эмне үчүн ысык көл. Бардыгы наличие болуп кошулуп калды. Ошон үчүн себеби Оштон бизге келип ачат. Ушул наличие жазылып калды. Жете албайсыз. Бардыгыңыздарга рахмат. Биз 170 миллион сомду кантип чогултабыз деп аттыгар. Чогултабыз дедик эле. Болгону 4 күн болду. Хамзанын чуркаганына 5 ай болуптур. 4 күндө интернет аркылуу угулду. Демек биздин колубуздан келет экен да. 200 ашыгы менен 202 миллион бул акчалай чогулуптур. Эми сиздерге мүлктү. Анткени бизге өтө көп машиналар келди, аттар келди, койлор келди. Тегеле мындан ичи магазин болуп калды. Мүлктү примерный итогун 11 миллион 779 миң 800 сом санады. Ошондо бизде общий мүлк кошулганда, акчалар кошулганда примерно санадык 214 миллион 580 миң 934 сом болду. Эми жигиттер 170 миллион сом Хамзага бере турган болсок, ошондо Хамзанын фондунан Асланга өтө турган акча 44 миллион 580 миң 934 сом. Бул деген долларга 512 миң 424 миң доллар болот. Элестеткиле жигиттер. Почти 3төн 1 бөлүгүн уже Хамзанын фонду менен жаап койдук. Демек бириксе колдон келет экен да. Ар бириңиздерге ушул жердеги, ар бириңиздерге рахмат. Бул биздин азыр көрүп турган суммабыз. Каждый минут, каждый секунд эмман көсүп атат. Мен ойлойм, Кыргызстанда мындай рекордный чогулуу болгон эмес. Биз ушул жерден сүйлөп, бул жерге келип суу келип ичкичеңдик ровно 13-12 мүнөттүн ичинде 1 миллион акча чогулган эмман канча. Ошонун ар бири сиздер себепсиздер. Бирок айта кетчү нерсе, мен просто итогун бердим. Бизди чуркап берген, ат айтылбай калса кечиресиздер. Башында турган атакул агабызга өтө чоң рахмат. Мен түнү чалдым, ака. Бул жагын келип койбосоңуз болбойт дедим. Мына Пайпай акам учуп келди. Актилек, бардыңыздар тааныйсыздар. Универсалда тамашоодо ойноп жүргөн. Бул дагы Ошту көтөрүп, ушунчалык аракет кылып берди. Бахар, Дамке, ал жигиттерге сөз жок. Көп машинаны ошолор обналичка кылып берди. Барып Жалабатта сүйлөп берди. Анан биз Аскар Автотрейд жамааты, биз ар дайым кызматтабыз жигиттер. Ассаламу алейкум. Туғандар, көрдіңіздер? 2 жаштағы наристенин өмірі қымбат мı? 200 миллиондан жоғары сумма қымбат мı? Өмір қымбат екен. Біз өмірді бағалай алат екенбіз. Мына ушуга туруштук бере алат екенбіз. Бұл баштанышы буюрса. Біз биринчисин жеңдик иншалла. Кол чабуулар болсун.
Эми ушул жерде